Бұл исрафкерчилик өтө чоң күнөө. Құран-ы Кәримде Аллах Субхана ва Таала башка бир жерде аятта айтат: "Вала кулу вашрабу вала тусрифу". Кулу вашрабу вала тусрифу. Жегиле, ичкиле, бирок силер исраф кылбагыла деген. Демек, исраф бул жеген ичкен тамагында болот. Исраф мынау светте болушу мүмкүн. Исраф сууда болот. Алла берген нематтын баарында исраф болушу мүмкүн. Ошондуктан Алла берген нематты туура колдонуу мына ушул эң негизги нерсе. Мына ушул Аллах Таала Субхана ва Тааланын досторунун сыпаттары болот. Пайгамбарыбыздын доорунда Саад ибн Аби Ваккас деген сахаба болот. Саад ибн Аби Ваккас разияллаху анху бул ашара мубашшара дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сөз менен 10 сахабаны бейиштеп башарат берген, сүйүнчүлөгөн. Абу Бакр фил жанна, Умар фил жанна, Усман фил жанна, Али фил жанна. Ошол жерде Саад ибн Аби Ваккас Саад фил жанна деген. Ошондой улуу сахаба. Ошо сахаба тарат алып атканда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жанынан өтөт. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Ма хаза сарф я Саад. Ма хаза сарф я Саад. Саад, бул эмне исрафкерчилик?" дегенде таң калып айтат: "Афил вузу сарфун я Расулаллах. Афил маи сарфун я Расулаллах." Я Расулаллах, суда дагын, агып аткан суда дагын исраф болушу мүмкүнбү деген. "Наам, ва ин кунта ала нахрин жари." Наам, ва ин кунта ала нахрин жарин. Ооба, эгер агып аткан суудун үстүндө болсоң дагы исраф деген Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан жөнөкөй эле агып аткан суу сатып албайсың. Аллах Субхана ва Таала өзү бекер берген. Ошондо дагы исраф бар. Ошону дагы үнөмдөп иштетиш керек. Үнөмдөбөстөн эле иштете берсең, анда исраф кылган болосуң. Исраф кылган адам чоң күнөө кылат. Ошондуктан таарат алганда дагы агын суу болсо дагы не кылыш керек? Аны этият кылыш керек. Сууду үнөмдөп иштетиш керек. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Наам, валау кунта ала нахрин жарин." Эгерде сен агып аткан суудун үстүндө болсоң дагы не болот? Исраф болот dedi.